Bul $1. Men дүкөнгө барып, 99 цент турган буюм алсам, келеби? Макул. Мен дүкөнгө барып, 50 цент турган бир буюм жана 40 цент турган экинчи буюмду алсам, акчам жетеби? Жакшы. Эгер мен $1 бырыштырсам, эмне болот? Ойлонуп көргүлөчү. Эми бул $1 турбай калды. Балким 95 цент болуп калды, туурабы? Кандай ойлойсуң? Канча болуп калды? $? Мени жакшылап түшүнсөңөр, мен аны жаңы эле бырыштырып салдым. Эми $1 турушу мүмкүн эмес. Эгер мен долларды тебелесемчи? Кана тебеледим. Эми канча болуп калды? Балким 68 центке түшүп калды. Дагы деле $1. Эгер мен муну бырыштырып, бутум менен тепселеп, таштанды кыргытсамчы? Кээ сасык, жаман нерселер менен аралашып жатса, анан муну бир адам таап алып, колуна алып, ачып көрсө, канча турат эми? Балким 75 центке түштү. Жок эле дегенде 80 цент болуп калса керек, а эгерде мен долларды бырыштырып, тепселеп, таштанды кыргытып, анан 2ге бөлүп салсамчы? Жакшылап ойлонуп көргүлөчү. Эми канча турат? $1? Чапта болсам болобу? Жок. Токтогула. Мен азыр гана жаңы эле муну бырыштырдым, тепселедим, таштанды кыргыттым. Анан алып туруп айырып салбадымбы? Силер тазалап, чаптап, жакшынакай кылып койсо, кайра эле $1 болуп калат дейсиңерби? Анда айткылачы мага, эгер бул доллар өзүнүн баалуулугун жоготпосо, анда эмне үчүн сен өзүңдүгүн жоготосуң? Эмне үчүн сени таштап кеткен маалда, алдап кеткен убакытта, кемсинткен кезде, сөккөндө, урушканда, зыян жеткиргенде, шылдыңдаганда сен өзүңдүн баалуулугуң, кадырың түшкөндөй сезесиң? Түшүнгүлө, бул доллар өзүнүн наркын эч качан түшүрбөйт. Анткени эң башында эле долларга бул баалуулук берилген. Эмне болбосун тазалап, чаптап, калыбына келтирүүгө болот. Жана да түшүнгүлө, силер өзүңөрдүн баалуулуктарыңар менен, максаттарыңар менен жаралгансыңар. Өзүңөрдүн баалуулуктарыңарды, даражаңарды түшүрбөгүлө. Мейли силерге бирөө кайгы же оору жеткирсин, силер алардын баарын басып өтөсүңөр, жана эч ким силердин кадырыңарды түшүрө албайт. Силер азыр эң негизгиси өзүңөрдү колго алып, бардык жаман ойлорду таштап, жакшы жашоону башташыңар керек.